Üzgültüksüz mizan, üzgültüksüz mizan. Mizan cevap olsa continuous, continuous. Üzgültüksüz mizanın formulası B aşağı çıkıntı var. B köydürgün E, R köydürgün T. Bu üzgültüksüz mizanın formulası. Arda'nın 2,171 san bolu sanat. T bu vakıtты bildirет. Time. Bu bizim жалпы акчабыз. Жалпы акча. Bu bizim uçurduk akça. Жол болсо present value. Uçurduk akça. R da bizim payızımız. Misal üçün bizge maselede uçurduk bağ berilmеген bolsa, bирок bizim жалпы акчабыз бар болгон болсо, biz жалпы акчаны колдонуп bu формула аркылуу учурдук бааны кантип тапсак болот. Эгерде бизге $20,000 берилген болсо, biz misal üçün $20,000 бере турган болсо, 20 жылга 7% менен жол болсо 0,07% менен бере турган болсо, biz учурдук бааны кантип тапсак болот бул жерден? Biz bunu $20,000 алабыз, барабар P көбөйтүлгөн анткени бизде учурдук баабыз жок. 0,07-ни көбөйтөбүз 20-га. 0,07 биздин R. Бул биздин T, бул да биздин B. Ошондо биз P-ны таап алабыз, учурдук бааны. Көбөйтүлгөн болсо 20,000 барабар P көбөйтүлгөн азыр 2,71-ден буну кошкондо 1,4 даражасы, бул экону топтоп чыкканда 4,038 болуп чыгат. Анан кийин P барабар 20,000-ди бөлөбүз 4,038-ге. Буну эсептеп чыкканда 4,953,14 доллар болуп биздин учурдук баабыз. Биздин учурдук баабыз азыркы учурдук акчабыз ошондо 4,953,14 болуп эсептелет. Эми болсо үзгүлтүксүз мыйзамдан тышкары татаал пайыз мыйзамын, татаал пайыз формуласын колдонуп, P-ны дагы эле ушу учурдук акчаны тапканга аракет кылабыз. Мен сизге башка бир маселени түшүндүрүп берем. Бул жерден бул ушундай эле калса, же болбосо буларын алып татаал пайызды түшүндүрүп берсем, татаал пайыз мындайча айтканда compound interest. Compound interest татаал пайыздын формуласы же мыйзамы B кашан ичинде барабар. B көбөйтүлгөн кашан ичинде 1, R бөлүнгөн K көбөйтүлгөн T даражасы менен бизге маалым. Биз бул формуланы колдонуп башка бир маселени чечкенге аракет кылабыз. Бирок бул маселеде бизде бул P учурдук баа белгилүү эмес. Бизде B бар, B биздин не? Жалпы акчабыз, бул жерде жазылып тургандай эле. Жалпы акча. Бул жерде бизде жазылган. Жалпы акча учурдук бааны кантип тапсак болот? К бул мезгилди түшүндүрөт, мезгил. Мисалы үчүн кайсы мезгилди колдонсок болот? Кварталдык мезгилди колдонсок болот, Кварталдык мезгил
Kvartaldık mezgile. Kvartaldık mezgil bizde 4 mene verilген. Kvartaldık mezgil. Mezgil bir yılda 4 kvartaldık mezgil olur. Anın içinde 3 ay olur. 3 ayda kvartaldık 4 kvartaldık mezgilimiz var. Misal meselede bizge жалпы акча болуп 5000 доллар берилген болсо, жыл болуп бул жыл болуп бизге 20 жыл берилген болсо, 20 жыл берилген болсо, ры болуп бизге, ры пайыз болуп бизге 0,07% болуп берилген болсо, К биздин белгилүү, кварталдык биздин белгилүү 4. Бул маселе менен учурдук бааны кантип тапсак болот? Бул жерде Бул жерде 5000'di көтөбүз. Биз бааны формуланы ордун эле коебуз. 5'ti барабар К белгилүү эмес. Ушуга 1 кошулган Р 0,07'ni бөлөбүз. Кыбыз бизге берилген 4. Даражасы К биздики 4 көтүлгөн Т болуп бизге эмне берилген 20 20 барабар 20 жыл деп 20 жылга биз 5000'di бере албайбыз, 20 жылга аябай көп болуп кетет. Бул жерде 5 жыл деп жазып коелу. 5 мисал үчүн. Андан кийин кеттик. 25.000 буну көтүргүндө 25.000 барабар П 1 кошулган 7 бөлүнгөн 100 көтүлгөн 1 бөлүнгөн 4 20 даража барабар буну кошкондо бул жерде 25.000 П 1 кошулган 7 бөлүнгөн 400 муну незе улитка методу деп айтып коет. Мындай менен бул жака кошуп койсо, анан кийин 20 даражасы. Буга да 400 беребиз, 400'төн беребиз. 400гө 7'ни кошкондо 407 бөлүнгөн 400 болот. Бул жактан 25.000'ден барабар П 407.000'ди бөлөбүз 400гө 20 даража. Барабар бул жерден бул 407'ни бөлгөндө бизге натыйжа 25.000 көтүлгөн 1,175 20 даражада барабар 1,175 20 даражасында тапканда бул жерден бизге 1,414 маалым болуп чыгат. Бул 414'тү П барабар 25.000 бөлөбүз 400 1,414'кө бөлгөндө бизге 17.680 бүтүн 34 акш доллар маалым болуп чыгат. Бул биздин учурлук баа. Биз бул жерде бул учурлук баа менен жалпы акча менен, жалпы акчабыз 5000 болсо, биз 5 жылдан кийин учурлук бааны 17.600 бүтүн 134 кылып тапсак болот.